Силер мынау сатууңарды көтөрүш үчүн эмне кылып атасыңар? Эми азыр Instagram аккаунт ачтык. Өзүңөр иштегенин билесиңерби? Ооба. Мен өзүм 3 жыл онлайн магазин иштедим. Бул өзүңдүкү. Ооба. СММди билесиң. Ишке аласыңбы, албайсыңбы? СММ ишке. Азыр башында өзүбүз кылып көрөбүз. 2 күндө канча сууда болду? 5 миң 30 миң. Ой, молодец. Бирок СММ билгениң молодец. Рахмат. Жодарбек, силер өзү келген клиент менен иштейсиңерби же интернеттен алып келесиңерби? Жок, биз азыр көбүнчө интернет менен иштеп атабыз да. Бул жер жаңы ачылганга көбү билбейт да бул жерде. Интернеттен канча иштеп атасыңар? Instagram аркылуу иштейбиз. Ким алып барат албаракты? Келинчегим алып барат. СММди окуганбы? Балдызым эсимде окуган. Канча процент кардарыңар интернеттен келет? Азыр бул жерге почти 95%. Сыр болбосо бир күндө канча сомдук соода болот? Примерно бир 20-30 миң. Бир күндө 20-30 миң. Ошо 20-30 миңдин 90% интернеттен келип атат. Ооба. Жогоруда 3-4 бутикти кыдырганыбызда өздөрү СММди окуп, билип, сырттан интернет менен кардар алып келгендер да бар экен. Көп эмес, бирок кээ бирлер өздөрү түшүнгөн үчүн СММ адисин алса дагы ага түшүнүктүү тапшырма коюп, мага мынау жумада же мынау айда паланча кардар алып келесиң деп стратегиялык максаттарды иштеген бутиктер да бар экен. Мен суроом, эмне үчүн көпчүлүк ушундай кылбайт? Эгерде сиздин атап айтканда ошондой шартыңыз, ишканаңыз, дүкөнүңүз же бир цехиңиз болсо, эмне үчүн өзүңүз үйрөнбөйсүз? Эмне үчүн сырттан алып келбейсиз? Эмне үчүн онлайн менен иштебейсиз? Комментарийге жазсаңыз, балким жардам керек болсо жардам беребиз.